Административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын жумушуна токтолуп кетсем, биз эң негизги баягы өзүбүздүн мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарыбыз, бул деген жергиликтүү соттор тарабынан кабыл алган соттук актыларды кассациялык тартипте анын мыйзамдуулугун текшерүү. Негизинен ошол тараптардын арыздары боюнча биз ошол ишти кайра карайбыз кассациялык иретте. Мындан тышкары соттук практиканы биз жалпылап турабыз. Бирдиктүү соттук тажрыйбаны камсыздоо үчүн пленумдун токтомдорун дагы даярдап, булардын үстүндө иштейбиз. Дагы бир приоритеттүү сот системанын өнүгүү багыты бул деген электрондук сот өндүрүшүн киргизүү. Бул деген өзүңүздөр билесиздер, азыр заман тура бербейт, жылат, заманбап технологияларды соттордун ишмердүүлүгүнө киргизүү болуп эсептелинет. Дагы бир айтып кетчү нерсе, массалык маалымат каражаттарга маалымат берүү жагындагы жөнгө салдык. Эксперт кафе деген иш-чараларды ай сайын өткөрүп туруп, журналисттерге сот тутумунда болуп аткан жаңылыктар менен бөлүшүп, кандай жаңы мыйзамдар кабыл алса, аларды колдонууда ой пикир алмашууларда болуп турду. Мисалы айтып кетсем, автоматтык түрдө иштер бөлүштүрүү. Бул башында пилотный проект болгон. Анан азыр бардык коллегияларда бул иштелет. Келген иштер автомат түрдө гана бөлүштүрөт. Демек, багы тандап бөлүү деген жок. Андан тышкары ушул эле системаны азыр жергиликтүү сотторго да киргизилип жатат. Аудио-видео фиксация деп атабыз. Бул деген өтө жакшы жыйынтыгын алып келет деп мен ишенем. Анткени мына тараптар биз протоколдого өзлөрүнүн замечанияларын келтирет да. Мен антип айткан эмесмин, мен мынтип айткам, ал жазылбай калды деген. Ушундай көрүнүштү жок кылат да. Себеби аудио-видео фиксация боло турган болсо, ар сүйлөгөндөр уже жазылат. Демек, протокол менен таанышам, анан муну мен сүйлөгөн эмесмин деп тараптар арызданып кайрыла албай калат. Мындан тышкары жанагындай дистанционный процесс деп коет, онлайн процесстерди. Демек, мүмкүнчүлүгү жоктор алар келбей деле, процесске келбей, өзүнүн ушул аймактардан эле, ошол жерден эле көрсөтмө берип, анан соттук болуп аткан соттук процесске катышууга мүмкүнчүлүк алат. Ал деген сотторду да тартипке чакырат. Бул деген этиканы кармоо боюнча, анан кийин жана соттук процессти мыйзамдын чегинде, мыйзамдын талаптарына ылайык алып барууга да чоң өбөлгө түзөт. Мен судьялык тажрыйбам ушул 1998 жылы Ош облустук арбитраждык сотунда башталган. Анда эми жаңы сот болуп келгенде биринчи ишти ачып караганда чын эле доогер туура деп пикир болуп, анан кийин кайра 2-3 күндөн кийин жоопкерден неме келгенде, каршы пикир келгенде аны окуп алып, мунуку да туура деп андан соң анан мыйзамдарды көтөрүп, мыйзамдар менен иштеп кандай экен, бул укук мамилелер кайсы мыйзам менен жөнгө салынат экен деп анан ошол менен иштеп жаш кезекте иштегенбиз. Жыл өткөн сайын биз тажрыйбабыз артып, дайыма окуулар өтүп жүрөт эле, келип окуп кетет элек. Шарттар оңоло баштады. Залдары жок болсо, кийин анан бизге ишти кароого соттук залдары менен камсыз кылып, материалдык, техникалык жактан каржылоону да жакшырта башташты. Башында билем бир мезгил болгон, кагаздар жок болуп, биз өзүбүздүн каражаттарга
ушул кагаздарды дагы сатып алып, почталык чыгымдарды дагы кыйналыш болуп өлкөдө. Анан биз жанагы билдирүүлөрдү, тараптарды маалымдоого дагы өтө татаал мезгил болгон. Судья кандай болуш керек, судьяга кандай талаптар коюлат, бул биздин мыйзамда так көрсөтүлгөн. Адамдык сапаттарга ээ болуш керек. Ошол ишке эч кандай кызыктар болбош керек. Мыйзамдын чегинде эрктүү болуш керек. Ошону менен бирге жөнөкөй, биз деле жөнөкөй адамбыз, соттор деле. Бул сот жанагы абройлуу кесип деп атпайбы, бирок бул деген мен белгилеп келем, бул өтө жооптуу кесип. Башка бир чечим чыгарып, бирөөнүн тагдырын чечип, бул оңой эмес. Пландар ушу өзүбүздүн милдетибиз, өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбызды ак так аткаруу, мыйзамдарды туура колдонуп, сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу. Учурдан пайдаланып 95 жылдык мааракебиз менен баардык кесиптештериме куттуктайм. Эң биринчи бекем соолук каалайм. Анан ал иштеринде албан ийгиликтерди каалап, бакубат жашоо каалайт элем.